Рахмат Жазгүл, Алеме Кутмантаң маалымат музыкалык программасы түз эфирде өз ишин алдыны көздөй улантып бермекчи. Алеме биздин котту студиябыздын өзгөчө коноктору келип жаткан учуру быйылкы жыл Сооронбай Жээнбеков тарабынан президентибиз аймактарды өнүктүрүү жылына карата дагы жакшы саамалыктар уюштурулуп жаткан учуру салтка айланган мөмө жемиш фестивале тууралуу биздин конокторубузду тааныштырсаңыз. Карагат фест деп аталган Карагат долбоорунун координатору Рая Баймуратова, ошондой эле АВЭП коомдук фондунун техникалык координатору Нурлан Батракеев бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Мына ушул жайдын толуп турган кезинде айрыкча ушул мөмө жемиштин баары бышып биздин дасторконубузга ошо берекесин берип аткан кезде жыл сайын ушундай салтка айланган бир жакшы саамалык өткөрүп, ушул иш-чараны айрыкча ушу баба дыйкандар үчүн жакшы бир багбандар үчүн дагы жакшы бир иш-чара өткөрүп атасыздар. Алардын эсинде калат. Бул нерсенин баардыгы тең ошол өздөрүнүн ишине дагы жакшы стимул бере турган нерсе да. Анан ушу иш-чаранын эң башкы максаты жөнүндө айтып берсеңиздер. Бул республикалык деңгээлдеби, кимдер катышып атат, канча фермер, канча ушу дыйкан катышты? Саламатсыздарбы? Рахмат, сурооңорго жооп берип коеюн. Бул салтка айланган Карагат фестивалы быйыл 5-чи жолу өткөрүлмөкчү. Бул көчмө фестиваль. Ысык-Көл облусундагы ар бир райондордо ошо көчмө болуп өткөрүлүп атат. Быйыл Ысык-Көл районунда Темировка айылында өткөрүлмөкчү. Бул эми фестивалдын максаты ошо баба дыйкандардын өндүргөн продукциясын дүң сатып алуучулар жана кайра иштетүүчүлөргө даңазалоо же болбосо ортосунда байланыш түзүү эң негизги максаты да. Андан тышкары ошо көл аймагын туристтик регион катары дагы бир жолу ошо мөмө жемиштердин экологиялык таза мөмө жемиштер аркылуу дагы бир сыйра даңазалоо болуп эсептелет. Ошо Нурлан агай, сиз дагы айтып өтсөңүз, баягы айыл чарба ошо кесибине эң башынан даярдоо үчүн буга дагы билим алыш керек атайы дегендей, сиздер тараптан дагы ошо кандай көмөктөр көрсөтүлөт? Атайы адистерди даярдоо үчүн азыркы кезде ошо адистериңиздер жетиштүүбү? Жаштардан кимдер көбүрөөк сиздерге келип атышабы ошолор жөнүндө? Эми кыскача айтканыбызда мындай болуп атат, ошо биз Карагат фестивалында сөзсүз түрдө жаңы азыркы кездеги инновациялар жөнүндө, техникалык инновациялар жөнүндө фермерлерге, дыйкандарга жеткирмекпиз. Алардын катарында ошо фестивалда сөзсүз түрдө күнөз кананын түрлөрүнүн макеттери коюлат. Тамчылатып сугаруу системасынын адистери келип биздин менен иштешкен ирригатор KG жеке ишкер Паязовдор болуп катышып чогуу алардын өздөрүнүн продукциясын алып чыгып, алардын жаңы өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып беришет. Андан тышкары ошо жанагы как кургатуучу жабдуулар келет, шкафтар келет, алып келебиз, ошол жерде көргөзөбүз. Фермерлерге кандай кайсы баягы техникалык характеристикасын толук айтып берип, кайсысын пайдаланып кандай иш алып кетсе болот, ал жагын айтабыз. Андан тышкары дагы жана сиз айткандай абдан жакшы суроо болду. Ар бир кесиптик окуу жайында, Ысык-Көл областында биз 4 кесиптик окуу жайында азыркы күндө күнөз кана иштетүүчүлөрдү даярдоо, Карагатта ошол тиги көчөттөр менен иштөө боюнча адистерди окутуу, даярдоо жүрүп атат азыркы күндө. Алардан баягы кызыгып, өздөрү келип окуп, мындай айтканда акчасын төлөп, мындай эми ал деле акчаны мындай айтканда символический оплата болуп атат. Ошону төлөп, окуп, кызыгып, иштерин улап аткандар азыркы күндө көп эле. Рая эжеке, анан жогоруда Карагат фестивале өз ичине кандай тематикаларды камтып кетет? Фестивалдын программасына кыскача токтой кетсек, аякта негизинен эң негизги биз фермерлерди шаңдата турган бир парад болот да. Мөмө жемиш парады болот. Биз бул долбоорго быйыл 30 айылдын фермердик топтору түзүлүп катышып атышат. Ошо ар бир фермердик топ өзлөрүнө форма тигишет, мөмө жемиштердин формасын тигип, ана парад өткөрүлөт. Андан тышкары ошо көргөзмөлөрдү уюштурушат. Аякта оюндар болот, балдар үчүн оюндар, оюн зооктору уюштурулган. Анан Нурлан байке айтып кеткендей, жанагы жаңы азыр айыл чарбасына керектүү болгон жаңы инновациялык бир техникалардын көргөзмөлөрү да болот да. Анан ушул мөмө жемиштердин бардык эле түрүн камсыздаганга болот бекен, как кылып кургатып?
буга чейин долбоордун алкагында 9 айылга ошо как кургатуу боюнча электрошкафтар берилген. Ал шкафтарды пайдаланышып, колдонушуп, мына жыйынтыгын көрүп, кургатып, ошолордун силерге да кичине болсо да ала келип көрсөтмөгө үчүн ала келдик. Алма өрүк, алмуруттарды буга чейин күнгө эле кактап кургатып келишкен. Азыр ошо шкафтарга кургатып, аякта ошо товарный вид жакшы болот экен, сатканга да ылайыкташып жакшы болот экен да. Анан алар суроо талап боло баштады. Ошо Ысык-Көл аймагында эле уже кактарга суроо талап боло баштады. Анан биз натыйжасын көргөндөн кийин ошо башка дагы айылдарга жайылтуу үчүн быйыл 20 айылдан түзүлгөн фермерлик топторго 2-3 күн эле болду ошо шкафтарды тапшырып келдик. Канча күндө бул тезирээк кургайбы же болбосо булардын жана өзүндө курамында витаминдер, керектүү заттардын баардыгы тең сакталып калабы, ошолор жөнүндө да айтып берсеңиз. Ооба, бул эми шкафтын ичинде кургалып аткандан кийин бул таза болот да, чаңга турбай, чымын-чиркей конбойт дегендей. Өзгөчөлүгү ошол да. Анан батыраак да кургайт экен. Чим күнгө кармагандан көрө бул шкафтын ичинде 2 эсе эртерээк кургап, тез даярданганга мүмкүнчүлүк болот да. Мына Нурлан мырза, биз мына энергоэффективдүү күнөсканалар жөнүндө дагы жаңы техникаларды отпойсузбу, инновациялык техникалардын арасында ушулар дагы азыр ошо күнөсканалар дагы өтө бир популярдуу да. Анткени себеби жайдыр, кыштыр ошо өзүнүн түшүмүн алам деген, жер менен иштеген ошо биздин багбандарыбыз тең ошо күнөсканаларды кеңири колдонуп атпайбы? Анан сиздер ошо быйылка кайсы күнөсканаларды сунуштап атасыздар? Кайсылары эффективдүү болот экен? Ошолорду дагы тажрыйба алмашуу дагы болсо керек, Бизде жыл сайын ошо тажрыйба алмашуу болот. Азыркы күндө биздин долбоор аркылуу 11 айылда долбоордун жардамы менен тиги социалдык мекемелерге деп айтсак болот, күнөсканалар куруп берген. Анын ичинде 4 кесиптик лицейге, 3 детсадка, 3 балдар үйүнө Ысык-Көл областы боюнча. Анан бир мектепке ушундай эмелер салынып берген, күнөсканалар биздер долбоор тараптан. Ал негизги ошол салынып бергендин эң негизги максаты долбоор тараптан ошо күнөскананы элдер, ошо жакынкы айылдагы элдер келип көрүп, кандай иштесе болот, кайсы малда кандай продукция алса болот, көрүп баягы өздөрүнүн шыга алып, ошону үйрөнөм дегендер окууга жазылып, жана биз айткан кесиптик окуу жайларында атайын даярдалган окуулар бар, окуп өздөрүнүн ишин улантып, азыркы күндө көп күнөскана салып иштеп атышат. Биз жөн эле окутуп гана койбой, алардын ишти кийинки алып кетүүсүнө алдын ала сүйлөшүүлөр жүргүзүп, азыркы күндө Айыл банк менен көлдүн тегерегинде микрокредит компаниялар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, аларга кредиттик колдоо жагын 10%, 12% менен колдоо жагын сүйлөшүп даярдап койгонбуз. Кайрылса болушат. Окуп алгандан кийин биздин сертификатты алып алып кайрылса, аларга баягы кезегин эртерээк кылып жылдырып күнөскана боюнча беришет. Жакшы мүмкүнчүлүктөр экен. Сөз түрдө анан Рая эжеке бул жакта өзгөчө азыр мөмө жемиштерден даярдалган таттуу вареньелер турат. Анан бул какта вареньеларды атайын даярдоочу кичи цехтериңиздер да бар да сиздердин? Эми бул вареньелардын тарыхын айта кетейин. Биз ошо долбоор алкагында 13-жылы Польшадан, 14-15 жылдары ошо Россиянын Алтай аймагынан карагаттын жаңы сортторун алып келип, Ысык-Көл аймагына районировать этип, госрегистрге киргизип, анан фермерлерге тарата баштаганбызды. Мына бүгүнкү күнү быйыл уже мындай түшүмүн ала баштады. Түшүмүн баягы фермердик топтор түшүмүн алып, анан ошо кайра иштетүү боюнча биз жакында эле тренинг өткөнбүз. Эми бул атайын цех эмес, үй шартында эле жасап атышат. Но бирок үй шартында болсо дагы жана ар бир стандартка ылайыктуу гигиенаны сактоо боюнча ошол тренингтерди өттүк да. Ошонун баарын сактап, анан ошо вареньяларды жасашты. Биякта 4 түрлүү варенье, анан биякта кара карагат, жана Польшадан келген кара карагаттын вареньясы, дагы ак карагат дегенде болот экен. Бир Кыргызстан үчүн бул да жаңылык болду. Биз ошо жаңы сортун алып келгенбиз да. Ак карагаттын вареньясы, анан ошо менен катар эле азыркы убакта уже бышып калган кезинде розанын жана лепестогу деп коет экен, ошо розанын лепестогунан да жасадык. Азыр жаңак жана грецкий орех деп атпайбызбы? Ошо грецкий орехтин азыркы баягы бышалек чагыда молочной зрелости деп коет, ошол кезиндеги дагы мөмөлөрүн алып карагаттын, орехтин вареньясын жасап келдик да. Эң сонун буларды биз эл ичибизде эле, республикабызда эле жайылтпастан чет жактарга экспорттогонго кандай мүмкүнчүлүктөргө азыркы учурда сиздер пландап атасыздар?
Бул быйылкы фестивалдын өзгөчөлүгү буга чейинкилердин. Быйыл ошол биз алып келген жаңы сорттордун түшүмүн тартуулайбыз да. Буга чейин көчөттөрүн тартуулап келсек, быйыл ошо түшүмдөрүн тартуулап, ошо мына кыямдарын баягы тартуулап, даамдап көрүшүп, балким кайра иштетүүчүлөр балким бизден технологиясын алышат аларчы. Анан балким кайра мындай чогуу биргелешип иштейбиз деген баягы сунуштар түшөбү деген ой болуп атат да. Нурлан мырза, ушул вареньяларды даярдоо боюнча технологиялык ошо мурда биз колубуз менен, азыр деле колубуз менен даярдайбыз. Бирок ушулардын дагы атай технологиялык жолдору кандай болуп атат сиздерге? Аппараттар келип атабы, техникалык жактан кандай каражаттар бар? Эми бул жерден бир гана нерсе айтышыбыз керек. Биз деген азыркы күндө биздин Кыргызстандын ичинде буларга аппарат жасай турган эмелер жок, ишканалар жок азыркы күндө. Анткени булардан сөзсүз түрдө техникалык стандарттын негизинде жасалчу, баягы мындайча айтканда тамак ашка ылайыктуу темирден жасалчу аппараттар керек. Андыктан азыркы күндө Россиянын жана Кытайдын аппараттарын алып иштетип атабыз. Бирок бир нерсе айта кетишибиз керек. Ошо кактарды айталы. Азыркы күндө мынакей күндүн нуру менен иштеп, как кургатуучу шкафтарды жасап аткан Аметис коомдук борборун айтсак болот. Жети Өгүз областынан, Жети Өгүз районунан кечиресиздер. Жети Өгүз району, ошондой эле Жети Өгүз районунан Мукашев Кубат деген жигиттин мынакей электр кургатуучу шкафтарды атайын жасап эметип атат. Биз ошолорду жайылтканга колдоо көргөзүп атабыз азыркы күндө. Биздин долбоордун аталышы Карагат плюс деп турат да. Эми биякта плюстун ар жагында көп нерсе да, мындай түшүнсөкчү. Анан ошо Карагат менен катар эле ошо Алтай өрөөнүнөн алма өрүктүн, алмуруттун, даже жанагы кокон гиляз деп атпайбызбы? Ошолорду дагы көл аймагына азыр жайылтып атабыз да. Бизде питомниктердин ассоциациясы түзүлгөн Ысык Көл облусунда. Ошол алынып келинген көчөттөрдүн баары ошо питомниктерге берилет. Алар көбөйтүп, жана изилдөөдөн өткөрүп, анан реестрге киргенден кийин анан биз фермерлерге таратып атабыз да. Ар бир географиялык абалына карай өзүнүн өзгөчөлүктөрүнө жараша. Анан ушул мөмө жемиштерден дагы ошо сиздер тарапка ошо кайрылгандар, ушундай өстүрөт элек дегендер, ошо сиздерден консультация алабыз дегендер бар болсо, тигил жака барганда азыр ушул фестивалга барганда дагы сиздер ошол жактан дагы маалымат бересиздер да, сөзсүз түрдө айтканда 4 августтагы өтө турган фестивалда бизде адистер ар бири ошо күнөскана боюнча, кургатуучу шкафтар боюнча, кайра иштетүүчүлөр боюнча ар бир жерде ар бир тематикага жарашыктуу адистер чогулат. Аерден ар бири каалагандардын кандай суроосу болсо да ошол жерден толук консультация берип, түшүндүрмөсүн берип кетишет да, сөзсүз түрдө. Анан берген дагы бир нерсе көңүл бурушубуз керек. Биз айтып атпайбызбы, көп биздин жаңы технологиялардын дагы көргөзмөсүн кошо ала кетебиз депчи. Ошондо дагы ар бир технологиянын дагы түшүндүрмөсү менен беришет сөзсүз түрдө. Кошумчалай кетейин да. Биз жана жогоруда айтылып кеткен питомник дедикпи, питомник ассоциациясына кирген ар бир питомниктен келишет. Андан тышкары жана биздин өнөктөш окуу жайлар. Аларда келип өздөрү тематикалар бөлүштүргөн, алар мастер-класс өткөрөт да. Мисалы, мына Бакамбаев айылы карагат өстүрүү боюнча мастер-класс өткөрөт. Ал карагаттын түрлөрүнөн ошону кандай көчүрүш керек, көбөйтүш керек, кандай өстүрүш керек, кандай зыянкечтери менен күрөш керек, ошол боюнча да. Барском болсо бардык багбанчылык боюнча ушундай мастер-класстар өткөрүлөт. Питомниктин ишкерлери болсо аякта өзлөрүндө болгон сортторун алып чыгышат да. Сортторун ошо көл өрөөнүндө кайсы сортторду өстүрсө ылайыктуу, кайсылар ооруга туруштук берет. Ошол ылайыктуу өсүмдүктөр, мөмө жемиш өсүмдүктөрүнүн сортторун даңазалай алат. Бул ошо багы аймактарды өнүктүрүү жылына карата деги эле ушул аймактарды өнүктүрүү жылы дебестен эле ушу биздин айыл чарбабызга анан эл аралык деңгээлде дагы иш алып бара турган бир абдан жакшы теманы баштагансыздар да. Мунун улануусу боюнча дагы ушул фестиваль деп эле уланабы, же болбосо ошо эл аралык деңгээлде бир дагы бир жакшы иш жасасак деп уланысы боюнча дагы айта кетсеңиз. Эми биздин өзүбүздүн деле үмүттөрүбүз бар. Биз баягы каржылоочу уюмдарга биз өзүбүздүн баягы проект сунуштарыбызды берип атабыз. Ушу Карагат плюс проектиси болбосо да ушунун уландысы, башка аталыш менен болсо дагы уландысы болот деген үмүттө болуп атабыз биз дагы. Нурлан мырза, ушу сиздер дагы эл аралык кайсы ушу фирмалар менен иштейсиздер? Биз дагы кайсы өлкөлөр бизге ошо кызыгышат, ошо Кыргызстанда ушундай өнүктүрсөк десеңиздер, ошо жардам берели, көмөк берели деген ошол жактарынан да айта кетсеңиз. Азыркы күндө биз менен тыгыз бул жылга чейин көп жылдан бери иштешип келаткан, тыгыз иштешип келаткан
мекемелерден айтсак кетсек болот, Хельветас Швейцариянын Хельветас эмеси уюму, алар менен жанагы тамчылатып сугаруу системасынын сууну экономдуу пайдалануу долбоору менен көптөн көп иштештик. Андан башка азыркы күндө Жалал Абад СКС менен дагы мынакей түздөн түш катташып ушу тамчылатып сугаруу башка кургатуучу жайлар боюнча алар менен иш алып барып атабыз. Мындан тышкары айта кетсек болот, азыркы күндө ошол эле энергия эффективдүү технологияларды пайдалануу боюнча ошо Хельветастын уюму менен кайра эле катташып атабыз. Андан тышкары Финляндия элчилиги, Американын элчилиги менен да азыркы күндө иштерди жүргүзүп атабыз, Кудай буйрса. Жакшы, анда мен да кошумчалап коеюн, биздин эң негизги каржылоочу уюм бул Комтөр компаниясы. Ошо Комтөр компаниясынын каржылоосу менен ушу Карагат плюс проекти 13-жылдан бери ушу Ысык көл облусунда ишин жүргүзүп келатат. Быйыл ушул жанагы күн менен кургатуучу шкафтарды даярдоо боюнча ушу Финляндиянын Астанадагы элчилигинин дагы каржылоосу бизге пайдасын берди да. Жакшы, анда бизде телекөрүүчүлөргө дагы айтып коелу, Карагат фест салтка айланган мөмө жемиш фестивали 4-август күнү 13:00-дө сөзсүз түрдө башталат. Андыктан биз дагы жалпыңыздарды дал ушул фестивалга барып, өзүбүздүн ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдоп, демине дем, күчүнө күч берели. Буга чейин кандай талаптар коюлду? Ушул биздин мынабу биздин жерибиздин, суубуздун даамы, анан ошо жерибиздин топурагынын баалуулугу, ушунун баардыгы тең айрыкча башка өлкөлөргө чыкканда даамы чындап эле башкача экен деп абдан суктанышат, таңдайда калат да. Анан ошо кандай талаптар коюлду, биздин фермерлерден кайсы республикадан канча киши катышып атат, ошо жөнүндө дагы бир аз маалымат бересиздер. Буга чейинки фестивалдарга акыркы жолу Ак Суу районунда өтүлгөн ал фестивалга 3000дей катышуучу келип фестивалга катышып кетишкен. Анан быйыл деле андан кем эмес болот деп күтүп атабыз. Күтүлүүлөр бар. Кызыгуулар көп жерден бизге кайрылуулар болуп атат. Ошондой фестивалга барып катышсак болобу, өзүбүздүн продукциябызды алып чыгып ошол жактан даңазаласак, фермерлерге сунуштасак болобу деген кайрылуулар болуп атат. Биз азыр мен толук айта албайм, бирок бизде жазуулар жүрүп атат да, жалпы жөнүндө ошо көп бизден Ош жергесинен, Баткен жергесинен бери келип катышсак деген ойлорун айтып атышат да. Нурлан мырза, жерге кошумчалык этсем болот. Бизде дагы бир нерсе, ошол бизде жанагы күнөсканаларды айтып атпайбызбы, күнөсканаларды салып иштетип аткан, ошону үйрөтүп аткан жерлерде дагы сөзсүз түрдө химиялык препараттар эмес, биологиялык препараттарды пайдалануу, экологиялык таза ошо продукция чыгарууга негизделгендиги сөзсүз түрдө дыйкандарга үйрөтүп атабыз. Андан тышкары ошо жааматта биз азыркы күндө Кыргыз биолаборатория менен биобан мекемеси менен иштерди жүргүзүп атабыз да, мындай айткандачы. Ошо биологиялык тарапта өзгөртүүгө. Таң эрте дал ушундай өзгөчө баарыбыздын табитибизди тарта турган жакшы маалыматтар менен бөлүшүп кеткениңиздерге сиздерге дагы бир жолу терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Буюрса 4-август күнкү өтө турган фестивалга ийгилик каалайбыз. Бар болуңуздар, жолуңуздар дагы ачылсын. Бул фестиваль дүйнөлүк деңгээлге чыгып, Кыргызстандын атын дагы да болсо тааныта турган фестивалдардан катарын толуктасын. Ооба, ошол Карагат фест мөмө жемиш фестивалы сиздерге дагы ийгиликтерди алып келсин. Иштеп аткан ушул жер менен иштеген, кара тер, маңдай тер менен иштеген багбандарга дагы өзүнүн пайдасын алып келсин. Анан биз ошо эл аралык деңгээлде дагы бир өзүбүздүн жакшы ушул продукцияларыбыз менен жакшы ушу рынокко чыкканга насип этсин. Анан сиздерге болсо ийгилик, сапарыңыздар байсалдуу болсун. Буюрса ушул иш-чаранын сапары дагы көп жылдарга чейин канчалаган ошо дыйкан фермерлерге өзүнүн стимулун берет деп ишенебиз. Өзүңүздөр жасаган кыйымдардын баардыгы таттуу, жолуңуздар дагы таттуу болсун дейли. Рахмат, сиздерге да ишиңизге да ийгилик. Сиздер дагы ушу фестивалдан күтөбүз. Сөзсүз түрдө. Буюрса.